Қазақстан Элдер Ассамблеясы быйыл 30 жылдығын белгилеп жатат. Бул мезгилде уникалдуу институттун масштабы кеңейип, жаңы этномаданий борборлор түзүлдү. Алардын бири Фин-Угор коомдук бирикмеси. Өлкөдөгү мындай жалгыз борбор Павлодар облусунда иштейт. Анын курамына Мордва, Удмурт, Мари, Венгр, Коми пермяктар жана эстониялыктар кирет. Алар 10 жылдан бери бай маданияты жана каада салттары менен бөлүшүп келишет. Борбор маданий иш-чараларга катышуу менен гана чектелбейт. Бирикме социалдык жана кайрымдуулук долбоорлорунан четте калган эмес. Одно из таких, наверное... Уникалдуу этномаданий бирикмелердин бири бул Павлодар облусунун Фин-Угор коомдук маданий борбору саналат. Алар быйыл 10 жылдык мааракесин белгилеп жатышат. Борбордун өзгөчөлүгү коомдук бирикменин курамына 20дан ашык этностордун өкүлдөрү кирет. Бүтүндөй Фин-Угор тобун бир чатырын астында бириктирип турат. Финно-угорскую группу. Қазақстан Элдер Ассамблеясында ар кандай этномаданий бирикмелердин арасында Индиянын борбору да бар. Бул коомдук уюм дагы жалгыз. Актаудагы Салам Намасте борборунун курулганына болгону 4 жыл толду. Бул жердегилер Индиянын маданиятын гана жайылтпастан билим берүү, заманбап мамилелерди чыңоого салым кошуп келет. Казакстандын улуттук волонтердук тармагы менен бирге кайрымдуулук марафонун өткөрүүнү пландаштырууда. Белгилей кетсек, Маңгыстау облусунда Индия улутунун 1000ге жакын өкүлү жашайт. Бардыгы этномаданий борбордун ишине активдүү катышат. АНК Казахстан. Это для меня вообще пример. Қазақстан Элдери Ассамблеясы бул дүйнө жана мен үчүн өлгө. Казакстанда жашап жатканыма 21 жыл болду. Бардык диндердин өкүлдөрү бир төндүктүн астында жашап келет. Алгач ассамблеяны көргөндө кандай сонун долбоор, сонун план экенине таң калдым. Бул элге чоң күч берди. Баарынын жалпы максаты, кызыкчылыктары бирдей. Хорошо план, какой хорошо проект это. И это, честно, дает очень много сил народу, что мы все один.